Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасы. Бүгүн биз сиздер менен ошол иши илгерилебеген реформа деп ушул жалпы эле ушул башында майы кызматкери деп аталган жол кайгылуу кызматкерлеринин бүгүнкү күндөгү болуп жаткан иш аракет тууралуу сөз кылабыз. Бул убакка чейин дагы ушул тармакта бир топ реформалар жасалат деп убадалар берилген, бирок ошол убадалардын коомчулук арасында ушул анын оң жагын дагы көргөн жокпуз деген ар түрдүү айын кептер айтылып келет. Ал үчүн ошол бүгүн биз студиябызга конок чакырганбыз. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Рысканович мырза, студиябызга куш келипсиз. Убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе алгачкы эле ошол суроодон баштай берсем, өткөн жылы ошол Бишкек шаарында ошол азыр жогоруда сиздер айтып аткан долбоор боюнча атайын ишке кирген милициянын кайгылуу кызмат бөлүмү кандай жыйынтыгын берди? Биринчиден саламатсыздарбы, Ош шаарынын тургундары. Бүгүнкү күндө мен кичине кыскача тарыхына токтоло кетейин. Кыска тарыхта 2018 жылы жай мезгилинде Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович гражданский секторлор менен теерек стол болгон. Ошолордо көп көйгөйлүү маселелердин баары каралган болчу. Ошо маселелер каралып атканда бирден бир суроо ошо бир ички иштер министрлигинде жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо багытында реформа жүргүзүү дагы маселе көтөрүлгөн. Анан кийин биздин президентибиздин тапшырмасы менен атайын жумушчу топ түзүлүп, жумушчу топтун аракети менен иш план түзүлгөн да. Бул концепция кандай реформа кылабыз деген. Андан тышкары биз ички иштер министрлигинин ичинде дагы өзүчө жумушчу топ түзүлүп, бул багытта кандай иштер алып барыш керекпиз деп алып бардык да. Жалпысынан тиешелүү нормативдик актыларды жана эмне укуктук актылардын баарын өзгөртүү киргизүү боюнча ички иштер министринин буйруктарын даярдаганбыз. Каржы министрлиги менен биргеликте тиешелүү материалдык техниканын базаны чыңдоо маселесин алуу боюнча дагы каржылоо маселеси да каралган. Баягы расчетторун баарын чыгарганбыз, финанс экономия расчетторун баарын. Анан кийин коргоо кеңешинин рекомендациясы негизинде бул багытта иш баштап, жана ачык конкурстарды жарыялоо боюнча дагы маселелер каралган да. Бул өзгөчөлүгү түзүлгөн милициянын кайгылуу башкармалыгы себеп бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында коомдук тартипти сактоо жана жол коопсуздугун камсыздоо багытында иш алып бараткан жагын түзүлгөн милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы ишин алып барып атат. Кыска мөөнөттө эле биз анализ жүргүздүк. Анализ жыйынтыгы боюнча кыска мөөнөттө өзүнүн бул жаңы түзүлгөн башкармалык ишин алып бара алат тургандыгын билгизди да, көрсөттү. Элдин ишеничи менен кирди деген сөзгө элдер мен эмес, ички иштер министрлиги эмес, элдер баа берип койду. Себеп дегенде опрос жүргүздү, рейтинг кылышты, анализ кылышты. Ошондо ишин алып барган боюнча көрсөтүп алды да. Бул жанагы пайыздын, рейтингдин пайызы 37%га чейин көтөрүлдү. Бирден бир бул маселе жанагы критерий оценкаларын баарын койгонбуз. Себеп дегенде айкөлдүк жана андай карательный функцияларды жоюу максатында азайтуу, сервистик функцияга өтүү боюнча кандай укук беребиз, жол эрежесин бузса, коом тартип бузса, аларга кандай чара колдонобуз, элдерге кандай жардам беребиз. Башка өнүккөн мамлекеттерде ушундай реформалар жүргөн, ошолорду дагы баарын бир карап чыгып, анализдеп биздин мамлекетке керектүү нерсесин гана кабыл алып, кереги жогун бир алып салганбыз. Ал эми кыска мөөнөттүн ичинде эле өзүн көрсөткүлүш келгенде алып келсек, жана оперативность деген ысыгында кылмыштуулуктун бетин ачуу боюнча чоң көрсөткүчтөр көрсөттү да. Себеп дегенде мына мисал алып келсем эле Бишкек шаарында 985тен ашык кылмыштуулук катталып турган болсо, бир 5 айдын ичинде 1-январдан май айына биригип, ошонун 333 кылмыштуулуктун бетин ысыгында ачкан. Биздин милициянын жана жаңы түзүлгөн кызматкерлери. Эмне себептен? Бул оперативность. Себеп дегенде биз тиешелүү материал техникалык база менен чыңдадык, транспорт каражат алып бердик, жана планшеттин компьютер алып бердик, жаңы заманга жараша. Байланышка жаңы радиостанциялар алып бердик, жана чынжырлар алып бердик, жана дубинкалардын баарын алып бердик, формасын өзгөрттүк, жанагы форма методун эсеги созулуп коет, иштөө процесстерин баарын өзгөрттүк. Мобилдүүлүктү күчөттүк да. Рахмат, ушул жерден дагы бир суроо берейин. Ошол эми коомчулукка жакын кызмат болуп атпайбы? Ошо коом менен иштеш, аларга жакындан жардам берүү да. Бул убакка чейин ушул социалдык тармактарда ушул Бишкек шаарында эле ушул кимдир бирөөлөр тарабынан мыкаачылык менен токмоктолуп жаткан жанында дал ошол
кызматкерлер жүргөнү, ошол эле учурда мисалы алар карабай кеткени, ал кандай жыйынтык берет? Мисалы сиз аябай жакшы көрсөткүч болду деп атасыз. Бирок ошол эле учурда аларды баягы техникалык базаларын чыңдоонун алдында бир ушул менен эле биз чектелип калып, аларга бир башкача бир мындай моралдык жактан бир дух бербей коюп аткан жокпузбу кызматкерлерге? Эски метод айтып берейин. Эски метод мындай болчу да, жаран телефон аркылуу 102 аркылуу чалат биздин мөөнөт бөлүмүнө. Мөөнөт бөлүмү ушу аймактык тескөөчүгө маалымат берет. Могул жерде кылмыш болуптур деп, бар деп. Ошол учурда эле аймактык тескөөчү ошол кварталда эмес, мисалы үчүн айтып коелук, Черемушкада деп коелук, ошол шаарында кылмыш болуп атат, бирок ал участковый башка аймакта жүрөт. Ал барганча убакыт өтөт, кылмыш болуп калат. Бул эски метод. Биз анын баарын карап чыктык дагы, жаңы методго өтөт дедик, жаңы форматка. То есть диспетчерский центр, мөөнөт бөлүмү. Мөөнөт бөлүмүнүн маалыматы сразу түшөт, биз квадратка бөлөбүз, ошол жерде кызмат кылган кызматкерлер ар дайым болот, күнү-түнү иштешет. Маалымат түштү, сразу оперативность барат да. Транспорт каражат менен жабдыктап атпайбы? Тез арачында барат, тез кылмышты болтуруу максатында алдын ала иш жүргүзөт. Элдерим үчүн жүргүзөт. Мындан тышкары бир маселени да карадык. Бурда мисалы үчүн деп коелук, милициянын кайгылуу күзөт кызматы. Бул орусча айтканда патрульный постовой служба милиция. Алар өздөрү дагы квадратта патруль кылчу, бирок эл менен тыгыз байланышта көп иштешмес. Квартальный дегендер бар, туурабы? ТСЖ деген бар, алар менен иштешпечи. Эмне болсо участковый бар, участковый иштей берет деп. Ал өздөрүнүн самый главный көчөдө мас болуп жүрбөш керек. Болду деген ошо маани иштечи. Бүгүнкү күндө андай эле баарын жоюп салдык. Квадрат менен жүрөт. Ошол эле учурда ТСЖдын өкүлдөрү менен, домком менен, көчөдө жүргөндөр менен сүйлөшөт. Ким жүрөт? Сиз биякта жашайсызбы? Ооба, бери жашайм. Ким көбүнчө кечинде биякта жүрөт? Эмне болгон балдар жүрөт? Кайсы машина коет? Каерде жаш балдар чогулуп, арак ичеби эле гитара чертип бир гана отура берет түнү менен. Ошолорго кетип баратып түшүндүрүштөр жүргүзөт. Эмне себептен? Может быть 5-6 бала чогулуп дагы алардын ойлору ар кандай да. Может быть бул урурлукка киребиз деп сүйлөшүп аткан чыгар. Ошол учурда эле эгер наряд барып калса, патрульдук службанын кызматкери, милициянын кайгылуу кызмат бөлүмүнүн кызматкери барып калса, ошону көргөндө эле профилактика айтат, кой, бу жерде наряд жүрөт, кылмыштуулук корбайык. Баягы ойлорум бар. Рассеяться жок, мындай болуп атат да, мына ушул мен сизге дагы бир мисал айтайын. Ушул жакын күндөрдө эле ушул Кактус медиа сайтынын журналисти ушул муунтулуп кимдир бирөөлөр тарабынан кол салуу болуп жатканда, дал ошол сиз айткан милициянын кайгылуу кызмат бөлүмүнүн кызматы, техникасы өтүп кетет, бирок ага жардам көрсөткөн жок да. Бирок ошол учурда мисалы ошол биздин кызматкерлерди кимдир бирөөлөр же бир мамлекеттик чиновниктер дейбизби, алар тарабынан ушундай бир кысымдар болуп, алардын биз мындай буту колун байлап туруп эле аны урушка салып койгон жокпузбу? Жок. Аларга мындай эркиндик жагын карагансыздарбы? Мен ал тараган видеороликти деле мен билем. Ал жерде милициянын кайгылуу кызматтын бөлүм башкармалыктын балдары эмес болчу, башка кызматтын балдары болчу. Ал боюнча биздин ички иликтөө кызматкер башкармалыгы тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Биздин түзүлгөн жаңы кызматтын кызматкерлеринин андайга барбаган күнүгө биз тиешелүү иштер жүргүзөбүз кызматкерлердин арасында. Мүмкүн болушу мүмкүн, эгерде кызматкерлер көрбөй алышы мүмкүн, маалымат түшпөй алышы мүмкүн. Себеп дегенде патруль жылып жүрөт да, анан кийин центр пост деп коет, борбор пост болот. Ошол жерде турат да, маалымат алып турат. Эми көрбөй алышы мүмкүн, бирок көрбөй калса биз тиешелүү сразу иликтөө иштерин жүргүзөбүз моментально. Анткени алардын төшпелигисинде жана видео жетон деген бар, видео трекер турат. Колунда рациясы бар, рациядагы это цифровой. Анын баарын бизде жана Бишкек шаарында түзүлгөн команда центри бар. Борборлук борго, ошол жерден баарын тең жылып жүргөнүн карап турат. Патруль каякта жылып жүрөт, өзүнүн маршрутун жүргөн жок деп. Туура эмес чыгып кетти, рацияны айтат, сен туура эмес чыгып кеттиң, каяктасың, эмне үчүн сен өзүңдүн маршрутун жүргөн жоксуң деп. Анын коопсуздугу үчүн дагы жакшы экен. Коопсуздугу үчүн да жакшы. Анан жана коррупциялык көрүнүштөргө барбаганга да жакшы. Анын баары тең кечинде жумуш бүткөндөн кийин алып кирип жанагы рацияны саят да, зарядка алсын деп. Ошо сайганда эле ошол жердеги запистин баары автоматически өзү ушундай программа менен эметилген ишет деген жана команда центриге кетет, маалыматтын баары тең. Аяктан биздин кызматкерлер турат, Бишкек шаарынын ГУДСынын кызматкерлери эрден обработ кылат. Баары тең. Эгерде биздин кызматкерлердин арасынан бир кандайдыр мыйзамчылыкты бузуу фактылар болсо, сразу иликтөө жүргүзүлөт. Барбаш үчүн ошол жерден анализ дейт. Ошон үчүн биздин бул убакка чейин ушул катталдыбы? Ошол борбор шаарда мыйзамды бузган кызматкерлер катталдыбы? Мыйзам бузган эмес, талапты мүмкүн талап бузган жана видео трекерди өчүрүп койгон фактор болду.
бул биздин ички иштер министринин буйругун бузгандар болду. Ал боюнча тиешелүү биз иликтөө иштерин жүргүзүп, тиешелүү кызматта турган кызматкерлерге биз тиешелүү чараларын бердик. Анткени диспарында да тартип устав бар. Ошо менен кийинки суроого өтсөм, мына бул убакка чейин дагы ушул патрулдук милиция деп түзүлгөн да. Анан азыр экөөнүн айырмачылыгы, артыкчылыгы кандай? Ошол мурдагы патрулдук милициянын кемчилдиги кандай болгон? Ал эмне үчүн жоюлуп кетти? 2016 жылы патрулдук милиция деп чындап келгенде түзүлгөн. Токтом негизинде. Аерде кемчилик болгон, бирок идея жакшы болгон. Идея жакшы болгон. Эми аерден бир гана мындай болуп калганда штаттык бириктиктерин бириктирбей, эки кызматты эле бириктирип салган. Бириктирип салгандагы бир патрульда 3 кызматкер иштеген. Бирөө автоматчик, бирөө водитель, бирөө тиги жол көзөмөлдөөчү кызматкер. Анан ар бирөөнүн функциясы ар кандай болгон. Жол көзөмөлдөгөн жол көзөмөлдөйт, ошо жагынан протокол түзөт. Жана милициянын күзөт кызматынын кызматкери жол эрежеси боюнча протокол түзгөн укугу жок болчу. Анткени полномочиясы жок болчу да. Коомдук жайга бузганга да протокол түзгөн укугу жок болчу. Только доставка менен жеткирүү ички иштер органдары эле ушундай амал кылат. Анан автоматчик болду, үчөө отурчу. Бүгүн кандай биз норманы жокко чыгардык. Эки эле кызматкер. Жок, мисалы ошол долбоор мындай мамлекетке зыян тийгизди да, мисалы. Жок, мен айтып берейин. Ал толук кандуу, ал долбоор ишке ашпай калган себеби каржылоо маселеси чечилбей калган. Бир. Политический бир воля керек болчу да. Каржылоо маселеси чечилбей калган. Экинчиси, коопсуз долбоор кирбей калган. Себептен коопсуз долбоор бул бир компанияга киргенде аяктан онлайн режимде оперативный маалымат алмак. Жанагы көчөдө жүргөн наряд, патрульный наряд алмак. Андай маалымат келбей калган. Кылмыштуулук каякта болуп атканын билбейт. Ал баягы эле өзүнүн эле жумушун аткарып өчү да. Мөөнөт бөлүмү менен оперативдүү маалымат жок болчу. Анан кийин жабдык, рациялар жок болчу. Тиешелүү жаңы заманбап менен. Үчүнчү, бул команда центр деген жок болчу. Башкаруу центри жок болчу да. Аерден онлайн режим менен жанагы монитордон көрүп туруш керек болчу да, нарядтын жылып жүргөн. Көрө алган эмес. Ошондой ситуациялар көп болду дагы. Анан техникалык база чыңдалбай алган. Каржылуу маселе чечилбей калып. Ошо менен долбоор ишке ашпаган. Анан кийин бул жол кыймыл коопсуздук багытында эми аерде мындай тура эмес башкаруу болуп калганда, коом тартиптүү, коом тартиптүү карабай эле жол эрежесин каралбай алган. Экинчи катар калып калган. Бүгүнкү күндө анын баарын кемчиликте биз карап чыктыгы баарын бирдей коюп салдык. Коомдук тартип, жол көзөмөлдөө бир. Эч качан мындай калбаш керек деп. Экинчи маселеси, баарына бирдей укук бердик. Анткени мыйзамда жаңы мыйзам кирип калбады 2019 жылы. Жана 5 кодекс, 2 мыйзам кирди, туурабы? Бул гуманизация деп. Айкөлдүк жаңы мыйзам, туурабы? Анткени 6 миллион калкыбыз болсо, эски мыйзамдар менен иштергенде 6 миллион калктын элдин баары эле анда бир 10 жыл, 20 жылда отуруп келген, же иш козголгон адам болуп калмак, жаран. Кичинекей алакандай кыргыз мамлекети болсо, анын баарысы эмне осужденный болуп каласызбы? Ошон үчүн акылдуу жана атайын рабочий группа түзүлүп, ошол менен иштеп чыгып, ошо ишке ашты айкөлдүк менен. Ошону дагы бизге түрткү болду. Ошо мыйзам болду, команда центр түзүлдү, коопсуз долбоорун бир компанияга кирди, жаңы түзүлгөн милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы дагы кирди. Ошо менен самый көп болсо комплексный подход болду да, ишке кирип, анан иш жылып кетти. Андан тышкары ачык сынак конкурс 2019 жылы болгон ачык сынак конкурс болгон эмес. Айтып атпаймынбы, жана кызмат эле кошуп койгон. Бүгүнкү күндө ачык сынак конкурс. Аз кечиресиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы кандайдыр бир кызыктырган суроолор болсо, ошол экрандагы WhatsApp тиркемеси аркылуу кайрылсаңыздар болот. Биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө даярбыз. Дагы бир жолу эскерте кетейин, бүгүн бизде конокто Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздуктун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Сатыбалдиев Нур мырза конокто болуп атат. Ал эми ошол бул убакка чейин ошол сиздердин башында май болуп, атыңыздар дээрлик ушул 6-жолку алмашсыз да. Жогоруда сүйлөшкөндө мындай тарыхына токтолсок 6-жолку да. Анан ошол мезгилде деле мындай реформа кылабыз деген, аз жогоруда сиз айттыңыз, акча каражаттары бөлүнбөй калган, эми дээрлик бир жарым же болбосо жарымдан азыраагы дагы бөлүнгөн. Бирок биздин мамлекетке ошол мурдагы жасала турган реформа кылабыз дегендер мындай бир бюджетибизге зыян келтирди деп ойлойсузбу, мисалы сиз? Буга чейинки жеткиликтүү иш алып барбаган үчүн. Мен айтып түшүндүрүп берейин. Мурдакы чейинки реформаларда эле бул атайын ишмерчем түзүлгөн. Ошо ишмерчем түзүлгөндө ар бир реформага акча каражаты каралат. Бирок каржылоо министри тарабынан ошо сумма акча берилген, планда бекитилген акча каржылоо маселеси чечилбей калган. Идея жакшы, баары түзүлөт, каржылоо маселеси чечилбей калган.
Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жанагындай кичине тоскоолдуктар болгон. Бүгүнкү күндө президенттин көзөмөлүндө турат, ички иштер министрлигинин дагы көзөмөлүндө турат. Анан бизге бир ошол колдонуп айта кетейин, каржы министрлиги азыркы күндө акча каржы маселесин чечип берди. Мына Бишкек шаарында эле айтып берейин, 381 миллион сом акчаны бөлүп берди. Бул республиканский бюджеттен бөлүп берген үчүн, ошон үчүн уже каржылоо маселеси чечилип, айлык маанайы да көбөйдү. Айлык маанай бир, андан тышкары дем берүү, стимулировать атат. Ар бир кызматкер айлык маанайдан тышкары дагы 10 000 сом дем берип атабыз. Ошо менен жаңы кызматка келген, гражданский сектордон келген жаш муун, биздики жаш балдар киргенде эле 26-27 миң алып атат. Эгерде 18.200 сом айлык болсо, дагы 10 000 сом кошулуп бонус менен, ошо менен 26.200 алып атат. Бул стимул. Ошон үчүн система иштеп кетти. Иштеп кетти дагы, жана контакт баары тартылып атат да. Контакт болбой калды, айдоочу менен баары запись болот да. Ошон үчүн ошол жагын да карадык да. Бурдакы ушунун баардыгын реформа уюштурган жетекчи туура эле алып барган, баары туура болгон. Бир гана вопрос каржы маселеси, анан дагы сопутствующий проекттер жок болуп калды. Жогоруда сиз жанагы ошол патрулдук милицияда кемчилдиктер дагы болду деп айтпадыңыз беле? Кемчилдиктердин бир маанисин айтып атпаймынбы? Кемчилдиги эмне? Каржы маселеси чечилген эмес деп атпаймынбы? Жок, ал мисалга алар мурда ар кимиси өзүнүн 3төн гана патрулдук милиция. Ал боюнча мен айтып берейин. Алда мындай болгон. Баягы эски метод менен иштей берген. Форма методун эсен өзгөргөн. Жок, ошол эми кемчилдик ошол долбоор мындай толук иштелип чыккан эмес деп айтууга болобу? Туура эмес багаты, кичине туура эмес жол менен кетип калган да. Туура эмес. То есть баягы эски баягы жезлды эле калтырып койгон. Жолдон тосуп, баягы иштей бермей калтырып койгон да. Экинчи жагынан кемчилдик бирдей укук берген эмес. Үчөөнөтөн бирдей укук бериш керек болчу. Коомдук тартипте эгерде мушташып атса, аларды кармап, аларга тиешелүү протокол түзүш керекпиз да. Туурабы? Или распитие спирттик напиток көчөдө туруп алып, арак ичип атышат. Аларга протокол түзүш керек. Тамеки чегип атат коомдук жайда. Балдар ойноп атат, түтүп атат. Аларга протокол ошондо укук берилген эмес. Бүгүнкү күндө баарына бирдей бердик. Майы кызматкери милициянын кайгы күзөт деген жок кандай. Милициянын кайгы кызмат башкармалык бүттү. Баардык бирдей протокол түзөт. Коомдук жайга да түзөт, жол эрежесин бузса да түзөт. Көчөдө кылмыштык менен көрүшө берет баардыгы. Күтпөйт. Участковойду дагы, оперди да, следователь күтпөйт. Тез аранын ичинде барып туруп кылмыштуулуктун болтуруу максатында алдын ала иш жүргүзүү маселеси каралган. Ошон үчүн жанагы мисалы үчүн мен бир айтып коеюн. Бишкек шаарында эгерде жыл башынан баштап бүгүнкүгө чейин 7 адам өлтүрүү кылмышы катталган. 7 факты. 7-өнүн 5-өнү ысыгында ачкан. Милициянын кайгылык кызмат башкарманын кызматкерлери. Экөөсү, конечно, маалымат менен баягы оперативный менен ачты да, бирок бул чоң жетишкен. Эми кайрадан ошол өзүбүздүн темага кайтып келе турган болсок, мына ушул Ош шаарында дагы милициянын кайгылык кызмат бөлүмү ушул ачылган турат. Бул убакытта Бишкекте иштеп аткан. Биз шаар ага даяр экен. Сиз өзү келип көрдүңүзбү? Качандан баштап жумушка түшөт? Бүгүнкү күндө биз кошумча атайын ачык сынак конкурсун жарыялаганбыз 5-июнда. Буга чейин да жарыялаганбыз, бирок жана пандемия болуп, баягы коопсуз долбоор эме тиги чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация деп кирип калбады. Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал деп. Ошонун негизинде биз убакытты токтотконбуз. Эми азыр кошумча ачык сынак конкурс бердик. 5-июндан баштап 1 айлык мөөнөттө биздин жарандар өзүн татыктум дегендер, ушул кызматкерди иштей алам, могу барьерлердин баарын өтөм дегендер, жаш муундар келип, кыздар, балдар келип, арыз менен кайрылып тапшырганга уруксат алып атат да. Жашында чектөөлүк барбы? Чектөөлүк бар. Эгер кенже төскөөчүгө иштейм десе, ошо алатын болсо 30 жашка чейинки жаш муундар келип, бою 1,70 эркек балдар, аял заты болсо 1,65 бою катышканга укук алат. Армияга барып келген айдоочу күбөлүгү бар, Б категориясы бар, орто билими бар. Аны жана тапшырат. Биринчи орто бар, общереспубликанский тест деп коет. Андан кийин болсо физтест бар, физкультурадан өз нормативкалары бар. Андан кийин жана кеңеш менен кирет, собеседование деп коет. Киргенден кийин комиссияны өтсө, рекомендация берет, 3 айлык курс окууга жөнөтөбүз. Бу жерде Ош шаарында УРУЦ бар, республиканский учебный центр бар. Ошол жака жиберебиз. Анан биздин академия МВДнын ошол жерде биздин филиалыбыз бар. Ошол жерден окушат. Окуп өткөндөн кийин, анан кийин мыйзам чегинде приказдар чыгат дагы, буйруктар чыгып турган ишке киришет. Негизи эле ушул канча кызматкер тапшырылат? Штаттык бирдик бүгүнкү күндө штаттык бирдиги бул 219 болуп каралып атат. Себеп дегенде жанагы милициянын кайгылык күзөт кызматынын штаттык бирдиги бар да 140. Андан кийин биздики
Ош шаарында жол кыймылда камсыздоо бөлүмү бар. Анда штаттык бирдиги бар 70 ошону экөөнү кошуп атабыз. Анан ачык сынак. Бу жерде жалаң ички иштер министрлигинин кызматкерлери катышканга укук берген жокпуз. Баардык жарандарга гражданский секторлордо келип катышса болот. Бу жерде бизде жаңы мыйзам кирген, баягы прохождение службы правоохранительных органов деген жаңы ошондо бар. Даже Финполдун кызматкерлери башка тармактан келип да катышса болот. Прокуратура юридикалык билими кенже түскүчүгө кереги жок. Орто билим болсо болду. А эгер офицер болом десе, анда билим деңгээли. Но не обязательно тиги юридический билим эмес, экономист болсо да болот. Мисалы педагог болсо да болот. Жогорку билим барлар катышканга укук биз шарт берип атабыз да. Бирок ошол эле учурда мисалга юридикалык билими жок жарандарды сиздер эми тандап алганда алар жанагы тапшыруу тесттерден өттү деп коелу. Алар мындай жеткиликтүү иш алып барат деп сиздер толук айта аласыздарбы? Мисалга ал жерде мындай айрым учурларда мындай юридикалыктагы билим керек болуп калган учурлар болот да. Талаш тартыш бүгүнкү күндө коомду көрүп атпайсызбы? Туура. Ички иштер министрлигине тиешелүү ченемдик окуу актылар бар. Ошолорду 3 айлык мөөнөттө окуйт. Окуп бүткөндөн кийин ал токтобойт. 1 жылда повышение квалификация деп коебуз дагы. 1 жылда күзүндө, жазында 1 айлык мөөнөткө жөнөтүп турабыз. Окутуп, повышать этип турабыз да. Эмне себептен биз 3 айлык курска жөнөтүп атат? Анткени гражданский сектордон өтүп бергенде ал жерде, конечно, жанагы тапанча менен ок атуу маселесин үйрөнүш керек. Отход, подход деген бар, тартиби керек, дисциплинарный тартиптер керек да. Анан жанагы ички иштер министрлигинин мыйзамы бар. Аны да окутуш керекпиз. Юридикалык жанагы бузуулар боюнча, жоруктар боюнча кодекстер бар туурабы? Ошолордун баарын мыйзамдардын уголовный кодекс, уголовно процессуальный кодекс деген бар, кылмыш кодекси, ошолордун баарын окуп чыгыш керек. Ошон үчүн кыска мөөнөттү берип атабыз. Эгерде мировой практиканы алып келсек, мына Грузия мамлекетин алып келсек, аякта кыска мөөнөттө окутат. Кыска мөөнөттө окутат да анан практический занятие көп болот. Практика. Себеп дегенде практика менен теорияны совмещать этет дагы окутушат да. Ошон үчүн тажрыйбаны көрүп атабыз да, алактыкычы. Иштеп кетти система. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында да ушундай система иштеп кетти. Азыркы бүгүнкү күндө мына ошол жумуш алып барып аткан кызматкерлер кандай болот? Булар дагы бул долбоордун аркагынан качканга укук алат. Биз эч качан аларга бут тосолбойбуз. Пожалуйста. Эгерде жанагы барьерлерден баарын өтсө, пожалуйста, катышып өтүп иштесин. Мисалга эми бул кадамга баруудагы негизги максат кандай болуп атат эми сиздерде? Бул мындай айтып берейин. Даже үй бүлөдө дагы реформа бар. Туурабы? Үйдө отуруп эле диванды бияка жылдырабыз, телевизорду бияка жылдырабыз. Бул кичинекей реформа, үй бүлөлүк реформа. Коомдо да реформа болот. Анан кийин бүт мамлекеттик органдарда эле реформа жүрүп атат. Бирок ички иштер министрлигинде өзгөчө реформа. Постоянно биз передовой рубеждебиз. Ички иштер министрлиги. Мына пандемия болуп ызы чуулуп атканда деле алдыңкы катарда Бишкек шаарында биринчи милициянын кайгылуу кызмат башкармак иштеди. Мегаполисте деп коелучу, биздин кичинекей мамлекет болсо, бизде өзүбүз мегаполис, мен Москвага теңей албайбыз. Бишкек шаарында иштешти. Күнү түнү санитарный карантин посттор иштешти. Анан мен бир эмесин айтып берейин. Балдардын сүйлөшүп отурсак, патриоттук сезимин айтсам болот. Кыргыз элим ушу ден соолукта болсо экен, элибиз тынччылыкта жаса экен деп алдыда иштешти. Чыдап сүйлөшсөң, патриот сезим күчтүү экен деп койдум да. Эчтеке керегиңиз жок дейт. Самое главное аман эсен болок дейт. Үй бүлөм аман болсун, элибиз аман болсун деп иштешти балдарчы. Анан кийин ошондо патриот сезим иштеп аткандан кийин мен да кете албайм да. Мен кошо жүрдүм алар мененчи күнү түнү. Негизи эле ушундай мындай бул азыр пандемия учурунда бүт эле кызматкерлер иштебеди, бүт ошол күч кызматкерлери. Анан ал кызматкерлерди мисалга эмгеги эртеңки күнү мисалга ошол тандоодон же экзаменден өтпөй кала турган болсо, алардын жолдору каралган мисалга ошол жол кайгуу кызматына ошол өмүр бою мындай эмгегин арнаган иш тажрыйбасы мол кызматкерлер бар да. Ал эми жаңы келген кызматкерлерге ошол иш тажрыйбасы мол, тактикасы күчтүү кызматкерлерди оңой эле алмашып ийген туура эмес болуп калбайбы? Ал маселени биз карап чыкканбыз. Карап чыктык дагы, татыктуулары баары өтөт, иштеп аткан кызматкерлер өтөт. Бу жерде наставничество деген маселени биз караганбыз. Жаңы гражданкадан келген балдардын баарын алып алып, эски кызматкерлер менен калып, анан кийин жумуш токтоп калып, парализован болуп калбаш үчүн биз дагы тажрыйбасы чоң кызматкерлерди дагы конкурстон өтсө, татыктуу алабыз дагы. Ошо жаңы келген гражданкадан баланын келген дагы наставничествого байлайбыз. Ал үйрөтөт. Ишти алып барып, кандай ишти алып барыш керек депчи. Мынтип алып барыш керек, тинтип алып барыш керек көрсөтөт да, өзүнүн тажрыйбасынын башынан өткөнүн үйрөтөт. Эми азыр сиз айтпадыңыз, татыктуулар өтөт депчи. Мурда ошол эми баягы өтө албай калган татыксыздарын деле сиздер кызмат кылгансыздар да, алар иштеп атпады. Ошондо бүгүнкү күндөгү биздин иштеп аткан ошол жол кайгылуу кызматкерлердин арасында мындай татыксыздар дагы бар деп айтууга болобу? Эми бу жерден
унду элесең деле элек салып элейсиң да. Ундун арасынан бирдемелери ыпын сыпындарын аласың да. Ана мен айтып аткан бул долбоордун бир основной ключевой моменти открытый конкурс. Менять аң сезим өзгөрүш керек деген сөз да. Реформа жүргүзүш керек биз ички иштер министрлигинин. Эски мына өтө албай калса, сынактардан өтпөй албаган, ал кызматкерлер жумушсуз калбайт. Аймакта тез көчүү деген бар. Опера кызматы деген бар. Тергөө кызматы деген бар. Мөөнөт бөлүмү дегендер бар. Башка областтарда башка кызматтар бар. Анткени биз азыр Ош шаарында ана областын центрлерде баштайбыз да. Ага чейин башка кызматка иштегендер да болот. Эми ушул мисалга тест деп коебуз, же болбосо тандоо бул жетекчилерге дагы тиешелүүбү? Бардыгына. Баары бирдей. Эч кандай бөлүнбөйт. Жетекчиге бөлүнчү, тиги өзүнчө деген болбойт. Баарына бирдей тест каралат. Физкультура деген бул эми возрастный категория менен кетет. Мисалы үчүн мен 50ден аштым деп койго, 50 кызматкер. Меники значит эми тартпайм, отжимание кылам. Ошол сыяктуу да аял затына денесин көтөрүп прессин текшерет. Мисалы үчүн жакшы, отлично деп бар бөлүнөт да, ошондо каралат да. Мисалы үчүн жаңы келген жаш 22-23-төгү бала 14 жолу 12 жолу тартылыш керек деген сөзү, турникке денесин көтөрө алыш керек. Ошолордун баарын каралат да. Бул долбоор мына ушул биринчи этап Бишкекте ишке кирди, Ошко ушул жакына деп атасыздар. Анан Ошко ишкер сиздер бул көчөлөрдү карап көрдүңүздөр, ушул көчөлөр талапка жооп береби экен? Бизде мисалга айрым учурларда Оштун айрым көчөлөрүндө тар көчөлөр бар. Ушул жактарын эске алдыңыздарбы? Айрым жол белгилери дагы көйгөйлүү маселе. Мен айтып берейин. Баягы Союз учурдан бери негизи бул Ош шаарынын өзүнө жайгашкан Ош шаары бул целый институт болгон, исследовательский институт. Ошол жактан баарын изилдеп чыккан. Кайсыл жерде Ош шаары туруш керек? Инфраструктурасы кандай болот? Инженер, механиктердин баарын жолдун шарты, инфраструктуранын баарын карап чыккан. Мисалы үчүн мэрияда транспортный отдел бар, туурабы? Ош шаарынын мэриясынын транспортный отдел. Ошолордун баарын транспортный отдел карайт. Андан тышкары мисалы үчүн биздин кызматта, бизге атайын отдел дорожного надзора деген бар. Ошолор баары карап чыгат. Андан тышкары УГТ деп коет, управление городским транспортом деп коет. Ошолордун баарын жолдун шартын баарын инфраструктура карайт. Андан тышкары бизде мыйзам бар. Закон о дорожном движении, закон о автомобильном транспорте деген бар. Ошол жерде закон о дорожном движении дегендерде ошолордун баары каралган, жолдун шарты кандай болуш керек деп. Бу жерде бизде эме бар, СНИП деген бар. Кандай расстояние болуш керек, ширина проезжасы кандай болуш керек, разметка кандай чыгыш керек, жол белгилери кандай кылып туруп коюлуш керек. Анын баардын өзүнүн нормасы бар. Ошол нормасы менен коюлат да. Технический регламент деген бар. Ал жерде баары каралган. Ошонун негизинде карап туруп коюлган. Ошон үчүн Ош шаарында дагы ошондой шарттар болгон. Но бирок мен мойнума алам, себеп дегенде транспорт каражаты өстү. Мисалы Бишкек шаарын алсак, 400 миңден ашык транспорт каражаты Бишкек шаарында катталган. 200 миң транспорт каражаты күнүгө кирип чыгат транзит менен. Миллиондон ашты Бишкек шаарынын эли жашаганы. Ош шаарында мына мен деле күнүгө күлүп карап атам. Ош шаарында эле 150 миң транспорт каражаты катталса, а кирип чыккан эле 150 миң транспорт. 300 миң транспорт каражаты кирип чыгат. Аз кечиресиз, ошол бизге бир суроо келип түшкөн экен, ошол Борбор шаар Бишкектен келип түшкөн чамасы. Кызматкерлер ТВдан кол сүйлөсүңөр дейт. Сотрудниктер Ош базарында ачыктан ачык эле содалашып, каражат алып жатат, буга эмне дейсиз дейт. Ушул эгерде таксыктап берсе, ким алып жаткандыгын төш белгиси бар. Жасыптыр бизге маалымат берсе, биз андай кызматкерлерден сразу айрылабыз. Себеп дегенде жакын арада эле биз териштирип, иликтөө жүргүзүп, эки кызматкерди биз ордун бошоттук дагы тиешелүү юридикалык баа берүүчү прокуратура орган жөнөттүк. Эми элдер кээбиркер голословно айтып берет да. Эгерде ала турган болсо, ачык айтып, мына фамилиясын деп айтып берсе, биз тиешелүү чаралар колдонобуз. А бизге айтып коюла, анан келишпейт. Айтам, арыз менен келгиле, кайрылгыла, көрсөтүп бергиле деп атам. Кайсы жерден алды? Баарында смартфон, телефон бар. Эмнеге тартпайт? Айтып коет дагы, анан кийин сүйлөшсөң, мен жөнүнө айтып койдум дейт. Жөнүн айтпайт, андай сөздөр айтылбайт. Ап келдиң, көрсөт деп атабыз да. Эми мына ушул бөлүнгөн каражаттар тууралуу сүйлөшсөк да, Ош шаарына бүгүнкү күндө ушул атайын аппараттардын бүт баары орнотулганбы, такталганбы, кандай? Бүгүнкү күндө милициянын калк кызмат бөлүмүн түзүү боюнча атайын биздин өзүбүздүн жол коопсуздук камсыздоо башкармасынын өзүбүздүн бюджетибиз бар. Ошо өзүбүздүн бюджетибизден 78 миллион сомдун карап атабыз. Бул техникалык базаны чыңдоо маселесине, техникалык
средстволарды, жабдыктарды алуу максатында. Бул планшеттин компьютер, чынжыр, жанагы дубинкада коз, складной дубинка болот специально, төш белгисин, форма номинированиясын, баарын тен кул бел куру деп коет. Ошолордун баарын алуу боюнча, анан кийин патрульный автомашина менен жабдыкташ керекпиз да. Бүгүнкү күндө Ош шаарында биз атайын 35 транспорт каражатын, жаңы транспорт каражатын алып берип атабыз. Бул бүгүнкү күндө бар. Ошого да кошумча дагы транспорт каражатын алып берип атабыз. Для патрульдук иш керек да булар. Тез аранын ичинде жетиш керек да. Кылмышты болтурбоо максатында болуш керек биринчичи. Кыйкырып атат, өлтүргөн жатат деп, ошого жетип алыш керекпиз. Рахмат. Азыр бизде кыска жарнамалык тыныгуу бар эле, андан соң кайрадан майкке кайтып келебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, ошол экрандагы WhatsApp тиркемесине кайрылып калтырсаңыздар болот. Биздин номер сиздер үчүн кызматта иштеп жатат. Ал эми кийинки суроого келе турган болсок да, мына ошол кызматкерлерди тандап алуу деп эдиңиздерби? Анан ал жерде бир кандайдыр бир багы тааныш тамыр, же болбосо багы биздин кыргызчылык болуп, туушканын тартып келген көрүнүштөр болбойбу? Андай болбойт. Себеп дегенде, конкурстун составында гражданский секторлор көп. Ички иштер министринин болгондо биз төртөөбүз элебиз. Хоть ар кандай тааныштарын салып аракет кылам дегендерге мен айта турам, айтат элем да. Өздөрү даярданып, эч кимге ишенбей, өздөрү ачыксынан конкурска катышсын. Эч ким эчтеге жардам бербейт. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам. Физкультурасына даярдасын, общереспубликалык тесттерге даярдансын, билим деңгээлин жогоруласын. Ошону карап туруп өчө ачык сынак катышып, эгерде ошо комиссияны ишендире кетсе, мен татыктым десе, андай рекомендация менен окуп барат. Эч кандай бирөөнү макулировать этем, анан тигинтем, анан мындай дегенде андай эмеге жок, болбойт. Аны ойлоп да койбосун андайдычы. Ушул 2016-жылдагы ушул патрулдук милиция аябай жакшы жыйынтыгын берет деп, бирок тилекке каршы ошол биз ойлогондой долбоорду ошол сунуштаган жарандар ойлогондой болбой калды. Бул долбоор дагы ошондой болуп калбайбы? Жок. Атайын биз өкмөт токтогон мекелегенбиз, жылында подпитка болот барыбир. Каржы маселесинин баарын чечилген, вопростордун баары бар. Бул вопроско мен ойлойм, артка келип уже тиешеси жок. Анткени берден программаны өзү президент тарабынан, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан, биздин ички иштер министринин тарабынан чоң катуу көзөмөлдөө карап турган долбоор. Бул долбоор ишке ашат. Себеп дегенде мына пилоттук долбоор Бишкек шаарында болчу, а экинчи этап менен пилоттук долбоор эмес Ош шаарында. Бул долбоор. Үчүнчү этап менен болду. Долбоор бар токтойт дагы жаңы кызмат иштейт. Даже биз Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин жол кыймыл коопсуздук камсыздоо башка башкармалыгы дагы жоюлуп кетет дагы. Жаңы милициянын кайгылуу кызмат башка башкармалыгы түзүлөт. Түзүлөт дагы жалпы коомдук жайда болуп аткан ар кандай эмелерге баарынан биз жооп беребиз. Кылмыштуулук көчөдө менен да биз күрөшөбүз. Коом тартипти сактоо боюнча дагы, жол эрежесин сактоо боюнча дагы баарына биз жооп беребиз. Көчөдөгү эмне болуп аткан баардын ошо милициянын кайгылуу кызмат башка башкармалыгы жооп берип калат. Полностью. Анан ушул бул убакка чейин биз Коопсуз шаарда өдүк беле. Коопсуз шаарда дагы ушул шаарды атайын күзөт камералар орнотулмакчы. Биздин ушул Ош шаарында канчалык деңгээлде ушул күзөт камералары бүгүн иштеп атат? Сиз тааныштыңыз барбы эми? Сиздердин барып максатыңыздар бир багытта кетип атат да. Бүгүнкү күндө биз атайын кайсы көчөлөргө аппараттык программаны комплексти коюу боюнча өзүбүздүн тиешелүү сунушубузду бергенбиз. Жалпы Кыргызстан боюнча 306 аппараттык программа комплекс коюш керек кошумчалай. Ош шаарында эле стационардык 35 аппараттык программа комплекс, дагы 8 бул рубеж жанагы тез ылдамдыкты тастыктоо, жанагы жол тилкеден өтүп карама-каршы чыкканды такстай турган атайын аппараттык программа комплекс коюлат. Бирок мунун өзгөчөлүгү аппараттык программа комплексинин өзгөчөлүгү бул телефон менен сүйлөшүү, жана коопсуздук тагынбаса, ошондой эмелердин баарын такстай турган дагы өзүнчө өзгөчөлүгү бар аппарат программа комплекс. Бүгүнкү күндө азыр маселе каралып, утуп алган компаниянын өкүлдөрү келгенге уже жакын арада келет, жана инженерлер келет дагы, бул жана жол тилкелерди кайсы жерге камералар коюш керек, ошонун баарын карап кетишет дагы, уже системаны баштайбыз. Күзгө карата уже системаны иштетип, уже күзүндө уже камералар коюп ишке кириш керек да. Ошол маселени азыр өкмөт тарабынан катуу көзөмөлгө алды. Ал эми жанагы милициянын кайгылуу кызмат башкарма түзүлүп атпайбы?
ошол жерде бизде планшеттин компьютер болот, бүт бортовой компьютер турат да, патрульный автомашиналарда. Алда мобильный приложение бар, коопшо долбоорунун мобильный приложение, ошол жерде маалымат коопшо долбоордон алып турат да. Андан тышкары бүгүнкү күндө бул каттоо кызматынын алдында Ифаком деген мамлекеттик ишкана бар. Ошо менен биргеликте биз жанагы ЭРН деп коет, бирдиктүү жанагы бузуулар боюнча бирдиктүү реестр бар да. Ошонун мобилдик приложениясындагы ошо планшеттик компьютерге киргизүү боюнча алар программасын иштеп чыгып берип атат. Жакын арада бүтсө биргеликте ошондо киргизебиз дагы. Ошондо эгерде коопшо долбоору кичине кечиги баштаса, патрулдук служба иштей берет да, бирок маалыматты жанагы планшеттин компьютер менен алып берет. Ошон үчүн биз коркпой туруп баштап атабыз. Себеп дегенде жана бузуулар боюнча бирдиктүү реестрден да маалымат болот, коопшо долбоорунун да маалымат болот дагы. Жол эрежесин бузган транспорт каражаттын или жанагы МДАТ деп коебуз, жарандын бузганын маалыматы боюнча коомдук жайда бузган, ошонун маалыматы ошол жерден алып берип оборот кылып иштей берет. Ошондо бир мүмкүнчүлүгү, өзгөчөлүгү бар да, бул жаңы. Ушул бизде убакыт бир аз тардыгына байланыштуу дагы бир кыскача суроо берейин. Бул убакка чейин ушул коомчулуктун арасында айып пулдарга нааразычылык дагы болуп келген да. Кыска так жооп берсеңиз, анан ошол айып пулдарды мисалы башында эле жөндөрөөк кылып койсо болбой беле? Кийин ушул айып пулдун баасы. Бүгүнкү күндө да бузуулар боюнча кодекске өзгөртүү киргизгенбиз. Бул жанагы айып пулдардын айыбын азайтуу максатында. Бүгүнкү күндө билесиңер уже эгерде 1000 сомдук айып пул болсо, аны 15 күн ичинде биздин жаран жарты бонус катары 50% менен төлөгөнгө укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар. Муну жаңы мыйзам киргенде, аерде рабочий группада мыйзам менен киргенде башкача болуп кирген да система. Жаш ортасына караш, бирок практикада башкача көрсөттү. Элдин инфраструктурада жашаган күнүмдүк оокаты менен эсептеп чыгып, анан жанагы жумушчу топ түзүлүп, өкмөттүн алдында. Алар иштеп чыкты дагы, ошо мыйзамга өзгөртүү кирүү боюнча да маселелер каралып кирди. Элдин суроосуна тиги өкмөт барды да, макулдугун берипчи өзгөртүүгө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө андай эч кандай нааразычылыкты мен көрө элекмин. Ушул биздеги Ош Бишкек жолунда дагы кырсык көп катталып келет. Ал ушул Ош Бишкек жолу кандай болуп калат? Ош Бишкек жолунда дагы азыр ушу коопсуз долбоордун алкагында бир аппарат комплекстер бар коюлат, жана тез ылдамдыкты өлчөчү. Ошол жерде эле күчөтүлгөн тартипте милициянын кайгылык кызмат башкармалыгы, бүгүнкү күндө жол кыймыл коопсуздук камсыздоо башка башкармалыгынын кызматкерлери дагы мөөнөт өтүшөт. Бүгүнкү мен деле келатып көрдүм, транспорттун поток, транспорт каражатынын потогу абдан жыш. Анан тез ылдамдыкта чоң көлөмдүү транспорт каражат жүк ташыгандар абдан катуу өтүп атат. Ооба жол кырсыктары болуп атат. Аны биз жашырбайбыз. Ушул моментти колдонуп мен дагы жарандардан, биздин элибизден суранып кетет элем. Тез ылдамдыкты ашырбап, жол эрежесин сактап айдаганга чакырат элем. Бардыгыбыз бул дүйнөдө бир гана жалган дүйнөдө жашайт экенбиз. Ошону татыктуу жашап, ар бирибиз үй бүлөбүздө аманчылыкта болоюк деген менин тилегим ошо да. Нур мырза биздин студиябызга келип, кенен ушул маек куруп берген үчүн сизге терең ыраазычылык билгизебиз. Ал эми кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан ошол Көгүл экраны аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчылык, аманчылык болсун.